Баарыңыздарга салам. Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн апам экөөбүз аябай сонун сезар жасайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бизге керектелүүчү азыктар жалпысынан ушулар. 3 дана нанды майда бөлүкчөлөргө туурап алуу керек болот. Көбүк түрүндө. Андан соң духовкага 5-10 мүнөткө толук бойдон кызыраган абалга келгичекти бышырабыз. Мынакей биз наныбызды сухари кылып алдык. Эми тоок этини тууроону баштайбыз. Бул тоок этин биз сууга бышырып алганбыз. Аны майдалап туурап, кайра даамдуу болуусу үчүн өсүмдүк майына бышырып алдык. Ал жери видеого түшпөй калыптыр. Кечирим сурайбыз. Эрибей турган каттуу сырды кыргычтан өткөрүп алдык. 2 помидорду 4кө бөлүп, майда бөлүкчөлөргө бөлүп туурап алуу керек. Салатты кооздоо үчүн биз 3 жумуртканы сууга бышырып алганбыз. Аны тең ортосунан бөлүп туурап алдык. Майонезге 2 тиш чеснокту кошуп алдык. Аябай даамдуу болот. Корейский капустанын жалбырактарын алып, бөлүп идишибизге сала беребиз. Артынан тоок этин жана сырдын жарымын салабыз, жарымын алып коебуз. Толук бойдон помидорду жана нанды жана дагы майонез менен жакшылап аралаштырып коюу керек болот. Жумурткаларды жана ашкан сырды салаттын бетин кооздоо үчүн коюп чыгабыз. Биздин сезар салатыбыз даяр болду. Бизге аябай жагат бул салат, сиздерге да жагат деген ойдобуз. Жасап көрүңүздөр, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.